Тема үндүү тамгалар менен таанышуу. Балдар, тыбышты айтабыз, угабыз. Тыбыштарды түстөргө ажыратып белгилейбиз. Кане эмесе айткылачы, жашыл түс менен кайсы тыбыштарды белгилейбиз? Азаматсыңар, жумшак үнсүздөрдү жашыл түс менен белгилейбиз. Ал эми көк түс менен кайсы тыбышты белгилейбиз? Азаматсыңар, каткалаң үнсүз тыбышты белгилейбиз. Кийинки түс кайсы? Балдар, кызыл менен кайсы түстү белгиледик? Азаматсыңар, үндүү тыбыштарды белгилейбиз. Бүгүнкү сабакта үндүү тамгаларды туура айтууну, созулма жана кыска үндүүлөр менен таанышабыз. Балдар, силерге тыбыштар жөнүндө жомок айтып берейинби? Жомокту кандай жомок экенине кызыгып калсаңар керек, анда көңүл коюп угуп тургула. Илгери бир токойдо жалгыз там болуптур. Ал тамдан кооз ар кандай добуштар чыкчу экен. Алар ырдаганды жакшы көрүшчү жана көңүлдүү, шаңдуу жашашкан. Адатынча алар кооз үндөрү менен добуш чыгарышты. Алар кандай добуш болду экен? Силер кандай деп ойлойсуңар, балдар? Келгиле чогуу көрөлү. А, Ы, Э, О, У, Ü, И. Көрсө булар биздин үндүү тыбыштар турбайбы? Биздин үндүү тыбыштар адатынча күндө эрте менен ырдап, айлана чөйрөнү ооздукка бөлөчү экен. Булар өзүнүн добушунан жадап, уккулары келбей баштаптыр. Алар баары чогулуп сүйлөшүп, кооз үндөрдү издеп, башка шаарга учмак болушат. Аларга жардамга парашют келет. Баары парашютка отуруп алышып, учуп жөнөшөт. Алардын алдынан бийик тоолор, чоң суулар кездешет. Кете беришет. Бир убакта токойго туш болушат. Токойдон у деген үндү уккан карганын жини келет. Ой, шамалдын үнү экен. Токтотоюн деп парашютту тумшугу менен жарып коет. Балдар, жаман болду. Мындан ары эмне кылат экен? Ошондо алар бири-бирин таппай издешет. Бир убакта токойдон абдан кооз, уккулуктуу, өздөрүнүн үндөрүнө окшош үндү угушат. Алар а, о, ö, u, e, ü. Көрсө созулма үндүүлөрдүн добушу экен, балдар. Алар өздөрүнүн түгөйлөрүн таап, бирок и, ы тыбышын таба албай адашып калышат. И, ы түгөйлөрү таба албай, алар кыска үндүү болуп бойдон кала беришет. Ал эми у, а, ü, э, ö, о тыбыштары созулма үндүү аталып, кичинекей шаар болуп жашап калыптыр. Биз айткан, таанышкан үндүү тыбыштардан башталган сөздөрдү табалычы, балдар? А, ай, алма, алча. Эшик, элек, эчки. О, оймо, от, орок. Ö, ötük, örük, ördük. Ü, ülül, ütük, üy. U, upçu, uy. I, ышкырык, ыр. Азаматсыңар, силер үндүү тыбыш менен башталган сөздөрдү таптыңар.